Ассалауму алейкум, Жетинур YouTube каналының көрермандары, саламатсыздарбы? Жетинур YouTube каналы өз ишин улантууда 2021 жаңы жылдагы биринчи чыгарылыш болмокчу. Ал чыгарылышты биз Жойбеленд айылынан баштамакчыбыз. Жойбеленд айылында Өрүктү айылына кире бериште бул жер Үштерек деп айтылат экен. Үштерек жергесинде, Үштерек айылында ориентир бул остановка Чаткал Бишкек трассасы. Ушул трассанын боюнда эки бокстуу унаа жуучу жай, анан эки машина оңдоочу жай ямасы менен, бир дүкөн, 15 соттук жери менен и контейнер. Наркы жагында навайканасы жана самса жаба турган, самса бышыра турган тандыры менен сатылат экен. Ушул жөнүндө силерге көрсөтүп, тартып, ичинен айтып бермекчибиз. Анда эмесе биз ичине кирип баштайлы. Анда эмесе мына достор, бул дүкөнү өзүнчө. Бисмилла. Мындайча айтканда азык түлүк дүкөнү менен экен. Даяр товары менен, полкалары, холодильник, мындай бардык шарттары менен. Жолдун боюнда жакшы адам келе турган жер. Бул дүкөндүн аянты 20 метр квадрат экен. Ремонту бардыгы жакшы, иштеткени даяр, колдонгону клиенттери менен, соода сатык кылганы өтө ыңгайлуу жерде. Анткени эмнеге дегенде бул жер трасса болуп атат. Трасса болгон үчүн бака көп адамдар токтойт. Под бизнес, мындайча айтканда, бул жеринде ылдыйрагында остановка бар. Мына ушул дүкөнүнүн оң капталында эле, мындай өтө ыңгайлуу шартта даяр навайканасы бар экен. Навайканасы да кошуп сатылат экен. Биягында мына ичи, даярдай турган жери, ысык нан, рекламасы дагы бар экен. Мындай нан үзө турганы менен даяр. Мына силерге тандырын көрсөтөйүн. Нан бышыруучу тандыры даяр. Алган адам мындайча айтканда даяр бизнести сатып алат да, иштете берсе эле даяр бүт нерсеси бар. Кыйналбайт, жасайм деп бүт шарттары ыңгайлуу курулган, навайканалары дап-даяр. Анан ошондой эле ушул тандыркананын навайынын ылдыйында самса бышырганы да тандыры бар экен. Бул жер дагы даяр, бул жерде самса бышырганы тандыры бөлөкчө. Бул жак навайканасы болсо, бул жак самсаканасы экен. Самсаканадагы даяр, самсаны бышырганы тандыры жасалган. Мына баягы мен айткан остановка ошол жерде. Мына достор. Анан бул жак жери дагы бар экен. Жерин анан өзүнчө көрсөтөбүз. Азыр эми сиздерге бул жактагы эки бокстуу автомойкасын жана ошондой эле ямасын көрсөтүп кетейин. Бул жакта даяр машина оңдоочу жайы менен, ямасы менен. Бул жагында бирөө мына кенен, чоң, ямага кирүү 50 сом дейт. Кенен, чоң, бизнеске өтө ыңгайлуу достор. Абдан сонун жер экен. Экинчиси бул жакта, мына азыр ичинде машина турат. Эки яма. Анан эки бокстуу унаа жуучу жай, автомойка, мындайча айтканда. Чоң, кенен эки жагына машина батат. Анан дагы бир айта турчу нерсе, баягы айткан жери болсо 15 сотуктан көбүрөөк. Ушул мынагыл мойка болсо, ушул мойкадан
жер ушул мойкадан биягы, бирок сатууга бул контейнер дагы кошулат. Бирок жери бияктагы жери кошулбайт. Жери ушул мойканын немесинен, мындайча айтканда чек арасы ушул жерден. Мына бул тосмонун решетка болсо, ушунун бияк жагы жери. Ушул жак жери кошулуп сатылат. 15 сотуктан көбүрөөк, ашыгыраак деп айтышты. Эми мойканын ичи. Мойканын ичине мындай цистернасы дагы даяр. Ошол сатканда ушул цистерна дагы кошулуп кирет ошол акчанын ичине. Цистернада суу дайым мына өзү шланга уланган, куюлуп турат. Шлангада дагы суу токтобойт экен, эч качан. Суу постоянно толуп турат. Анан мындай машина унаа жуучу трансбой. Уну жетелеп, сүдүрөп, эки жака жуа берсе болот. Бул ошол полный жер сатылгандын акчасына кошуп берилет. Сатылган. Мындайча айтканда комплект болуп кирет. Булар отдельно сатып алганда, бөлөкчө сатып алганда бул где-то 5-6 миң цистерна өзү сатылат. Бул трансбойдун баасы отдельно өзүнчө сатып алам десеңиздер, бул 30 миңдин тегерегинде. Бул жерде өтө ыңгайлуу, сатып алганда мындайча айтканда комплект болуп кошулуп берип атат. Кошуп берип атат. Эми бул крышасынын материалдары абдан жакшы, жаңы эле жасалган, эч кандай жаман жери, мындайча айтканда тешиги жок, жамгырда суу тамбайт. Жакшы шарттары өтө жакшы, ыңгайлуу. Алдан адам өкүнбөйт. Мындайча айтканда эч өкүнбөйт. Мына ток бүт монтаждалган, светтери, бардык жагы бүтүрүлгөн, даяр, бизнеске дап даяр. Сатып алып эле иштетсе боло берет. Мынакей достор, бул ямасын дагы жакшылап көрсөтөйүн сиздерге. Бул ямасы мына өтө чукур, жакшы. Мындайынан машина турат. Чыгып көрсөтөйүн. Биякта алма эгилген экен. Алманын канча көчөт эгилгени билбейбиз, бирок алма дагы эгилген. Мына. Сиздерге мына азыр жерин дагы чыгып жакшылап көргөзөйүн. Чөптөрү жерди 15 сотуктан көбүрөөк бир аз экен. 20 сотукка жетпей калышы мүмкүн дейт, бирок 15 сотуктан көбүрөөк. Мына бул жака чыгып караганда сатыла турган жерлер ушул. Тандырканасы, набайкана 2-100 унаа ондоочу жайы. Анан 2 бокс унаа жуучу жайы. Бул эми мына ушул айыл. Өтө кооз, тоолуу, абасы таза жерде, айрыкса жайында өтө сонун көрүнөт бул жактан. Эми мына жерин сиздерге дагы көрсөтөйүн. Мынакей достор, бул жер мына өзү тосмолонгон. Ушул жерден бүтөт үстү. Жаны болсо ошол тосмолордон, ошол тосмодон биягы бүтөт. Бул жагы ошол унаа жуучу жайдын могул чекесинен бүтөт. Байланышып, келишип, баасын келишим баада деди, бирок өтө сонун жер. Мен сиздерге ушуну мындайча айтканда совет берет элем. Бизнеске номерлерин жазып коебуз, калтырабыз, бардыгын байланышып, сүйлөшүп, баасын келишип сүйлөшөсүздөр. Бизнеске өтө жакшы бул жер. Өтө жакшы. Бүт нерсеси, бардык нерсеси даяр, шарттары бар, ыңгайлуу шарттар менен. Алган адам өкүнбөйт. Кошумча расход кылам дебейт. Алып, иштетти эле кетет, болду. Мына достор, жери көчөттөрү, алма көчөттөрү менен экен. Өтө сонун жер. Мага, мындайча айтканда, мага өзүмө жакты.
Баса достор, бул чоңоюп калган мына уже. Бул теректер дагы ошол баада кошулуп сатылганда кошулуп сатылат экен. Ошол эле акчага кошулуп кирет. Мындайча айтканда бул дагы комплектте. Бул теректер мына. Бул жерде примерно 4, 6, 1, 30, 40 бар окшойт. Бул теректер дагы кошулуп сатылат экен. Ошонун ичине кошулат экен. Мына достор, теректер анча чоңоюп, өсүп калган. Суу мына арыгы бар, суу куям деп отурбайсыздар. Арыгы азыр эми кыш болгон үчүн тоңуп калыптыр, бирок арыгынан суу өзү келип турат. Суу ичилип. Бул экинчи ямасы. Азыр бул жакта мына машина оңдолуп атат экен. Мынакей достор, бул экинчи ямасы. Экинчи ямада дагы потолоктору жакшы шарттары менен бүт жагы курулган. Бул жакта точкасы дагы бар экен. Телефонду зарядкага коюп. Газель да сатылат деп коюлган, келишим бар. Газель дагы сатылат экен, келишим бар мына. Азыр бул жактан бир байке ээси айтып кетти. Газель дагы сатылат экен. Бул бияка кошулбайт, бирок бул бөлөк башка бирөөнүн газели. Бул бөлөк сатылат экен, баасы келишим экен. Экинчи бокс ямасы. Мына пылесосу дагы бар экен, ичин, машинанын ичин тазалаганы. Мойка, мына жуучу жайы. Контейнердин ичин дагы тартып көргөзөйүн. Бул контейнер дагы сатылат. Бул жакта мына машинанын тетиктери, унаанын баардык тетиктери бар экен. Мындайча айтканда складка окшогон жер. Мынакей. Мына ушундай достор. Анан достор дагы бир мүмкүнчүлүк. Бул дүкөнү болсо, бул навайканасы болсо, каалоочулар болсо, ушул жагын бөлөкчө өзүнчө сатып алам дегендер болсо, бул жагын ачып, бул тандыркананы бузуп, навайкананы тандырын алып, бул жагын дагы бөлөкчө сата беребиз дейт. Бул жак жери менен кошулуп, бул жак мына тандыркананы бузганда, бул жагын өзүнчө отдельно сатса болот дейт. Бул жагын дагы сата беребиз, каалоочулар болсо дейт, бөлөкчө. Мына ушул жери менен бул тандыркананы бузуп. Мына достор, ар кандай мүмкүнчүлүктө баасы келишим баада. Номерлерин калтырабыз. Ушул номерлерине чалып, сүйлөшүп өзүңүздөр баасын келишип алыңыздар достор. Мына. Анан достор, бул баардык сатылып аткан жер, бул баягы уна жуучу жайлар, уна оңдоочу жайлар, ушул сатылган жерлер баардыгы азырынча ээсинин атында. Анан алган адамга баардык документтерин тактап, өткөзүп, таза кылып өткөзүп берет достор. Аны үйдүн бул сатып аткан жердин ээси өзү гарантия берди ага. Баардыгын тактап, документтерин таза кылып өткөзүп беребиз деп. Мына достор, өтө сонун жер. Мындайча айтканда центральный жер. Сиздерге азыр жолундагы мындай остановкага кошуп көргөзөйүн. Мына достор, бул өтө мындай центральный жерде, мындайча айткандачы, бул жакка адам өтө көп келет. Бул жерде мына аялдама, ушул айылдын аялдамасы. Бул жерден машиналарга, таксилерге отурушуп, калаган жакка Алабукага, бул жактан кетсе Алабука, Жойбелендтен өтөт, Алабукага кетет. Бул Ылдыйга кеткенде Чаткалга кетет. Мындайча айтканда бул трасса жол да. Бул аялдама. Бул жерге адам өтө көп чогулат. Мына дагы бир эле машина келип өтүп кетти. Адам көп жер. Соодага өтө ыңгайлуу. Адам көп жер болот, ошон үчүн соодага өтө ыңгайлуу болот. Достор,
эч өкүнбөйсүздөр, кошумча расход кылам дебейсиздер. Бүт нерсеси даяр. Сатып алып эле иштете бере турган жер. Мына ушундай кооз аябай абасы таза жерде, тоолуу жайында, өтө сонун, өтө кооз болот бул жактар. Үч терек деген айыл экен мына ошол жерден. Анда эмесе достор, биз Жети Нур YouTube каналы бул видеону аяктадык. Каналга катталышты унутпаңыздар. Лайк коюңуздар жана комментарий калтырыңыздар достор. Кийинки видеолордо, кийинки кабарларда көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар достор.